Assalamu alaikum мекендештер. Саламатсыздарбы? Мына бүгүн дагы бир тууганыбыздын мен результатын көрсөтүп коеюн деп атам. Эми абдан жакшы результаттар болот. Мен буга чейин результат айтпай эле, ошо орун пайда болгон себебин айтып бериптим да. Результат жөнүндө айтпаган үчүн элдер сомнение болуп Facebook'та мени жаап жатып калышты да. Мурунку эле биздин каарман кечээ күнкү тартып алган жашыңыз канча деле? 57. 57де. Эми өткөндөгү видеодо ушул тууганыбыз кантип ооруп келди, кайра ооруп келди, кантип кыйналды, ошол жөнүндө айткан болчу да. Мен эми анализ менен сиздерге токтоп көрсөтүп коеюн деп атам. Тарткан кыз жакыныраак келсеңиз, мына көрсөтсөңүз. Так, демек анализде караңыздар. Мына мен жакыныраак алып барайын. Жакыныраак алып барганда 8-чи канчанчы декабрь деп турат? Мына 3 декабрь. 3 декабрда караңыздар, мен түйүн чийип койдум. Жакында миома болгон. Мынакей, сиздер просто жакын кармап туруп тартып алыңыздар, скриншот кыласыздар, анан мен экинчини көрсөтөмүн. Бул 3 декабрь. 3 декабрь эмес, где-то 7-8 декабрда келген. Бүгүн мына 8 февраль, ровно 2 айдан кийинки, эми муну тартып алыңыздар. Скриншот кылып туруп салыштырасыздар. Бирок скриншот кылбай түшүндүрүп койгон десеңиз, мен түшүндүрүп коеюн. Кыскасы, биздин тууганыбыздын оң яичнигинде 2 киста болгон. Эми мен примерно көрсөтүп коеюн. Эми мына мерде 1 киста, бул жерде 1 киста болгон. Бул өзү размери 40 болгон. Размери 40 канча болгон? 2 киста болгон. Сол жакта бул 25 болгон, чоңоюп, анан киста 25 болгон, 25 бул жерде да 1 киста болгон. 2 айлык лечениядан кийин, эми караңыздар, бул 2 киста тең жоголгон. Мунун размери 43төн 25ке чейин кичинерген. А мунун размери 25тен 16га кичинерген. Маткадагы миома, жатындагы миома чоң размерден кичине размерге кичинерген. Эми караңыздар. Бул кантип, кайсы ыкма менен жакшы болду, өзүнөн сурайлы. Демек сиз эмне алдыңыз? Биринчи 1x тамырдан алдым. Тамырдан 1x алды. Андан кийин массаж. Канча жол массаж алдыңыз? Массаж 15 жол. 15 жол массаж алды. Массаждын түрлөрүн Висцеральный массаж. Динамический. Анан лимфа. Мына ушул 3 түр массаждалды. Так, мындан чыкардагы эмне болот? Практика виватон менен чапкылай дедик, э? Баштан бери бүт денеге чапкыладык. Андан кийин акыркысы биз эмне кылдык? Акыркысы ошо сүлүк койдук. Сүлүк коюлду. Азыр дагы 4 сеанс, 4 неме жолу келе турган сүлүгүңүз калды. Так, эми өзүңүз эмне кылдыңыз, ошону айтып бериңиз. Биринчиден буга диета кылмаш керек экен. Так, диета жакшы болуш үчүн. Оорудан айыгыш үчүн. Анан суу ичиш керек экен эртең менен. Сөзсүз түрдө суу. Анан өзүңүзгө кандай көнүгүүлөр жасадыңыз? Күнүгө кечке чейин суу ичиш керек экен. Килограммга жараша күнүгө уртап суу ичип туруш керек экен. Сууну унутпаш керек экен. Көбүрөөк ичиш керек экен сууну. Андан кийин өзүңүзгө кандай көнүгүүлөр жасадыңыз? Жанагы эңкейген. Өтүп чыгар үчүн эңкейген күнүгө жасайт. Денеңизди сылайсыз. Денени сылаган. Анан курсак чугунуп атканда кир салым менен шыланып курсаңыз эмне кылдыңыз? Өзүңүз курсаңыз бөтөлкө врач көрсөткөндө бөтөлкө. Мынакей. Андан кийин жанагы
ичегини упражнениялар кандай жасаса жакшы болот. так ичегини тазаладыңызбы? Ичеги кастор майын иштим. Мынакей. Siz ушул жерден көбүрөөк кимдин аракети көбүрөөк керек экенин байкадыңыз? Мен өзүмдүн аракетим көп экенин байкадым. Көрдүңүздөрбү? Адамдардын жок, адамдын өзүнөн болот экен. Көп нерсе адамдан тарап турулат экен. Кетсе адам өзүнүн колунда да нерсе болот. Ошон үчүн адам өзү аракет кылыш керек экен. Врачтан тышкары. Урматтуу туугандар, урматтуу мекендештер, мынакей. Жооп мен күнүгө мен эми жакшы болуп, мен айтып атпаймынбы, сентябрдан баштап эле келе баштады элдерчи. Ушул тууганыбызга окшоп, до конца келип результатты көрсөтпөсөн шашылып көбүнчө аялга кетип калышат. Бирок алар абдан жакшы болдум деп мага келип рахматын айтып кетип калат да. Мен ошол мезгилде пациент көрүп атып, мен результаттарды жазбай калгам да. Мына эми мындан кийин мен ар бир результатты жазып турам. Рахмат. Абдан жакшы результат алдыңыз. Мен аны кече күнү да айткам, сиздин жүзүңүздөн көрүндү да. Жүзү жакшы боло баштады. Өң жакшы боло баштады да. Көрдүңүзбү? Бул да болсо сиз өзүңүздүн ден соолугуңуз, өзүңүздүн аракетиңиз, көрдүңүзбү? Сиз өзүңүздүн аракетиңиз менен сиз организмдеги өзгөрүүнү ордуна келтирип койдуңуз. 57 жашка чыксаңыз дагы бул ордуна келди, көрдүңүзбү? Сиз 37 эмессиз, сиз 27 эмессиз. Сиз 57 жашта болсоңуз дагы өзүңүздүн өзгөрүп кеткен органдарыңызды эмне кылдыңыз? Оңдоңуз. Ал үчүн алтын таблетка бердимби мен сизге? Жок. Алтын укол бердимби мен сизге? Болгон ушул санап атат ошо. Болгон ушул. Урматтуу мекендештер, туура түшүнүңүздөр. Жакшы ишти биринчи ичкөңдү тазалаш керек экен. Ичкөңдү тазалаш керек. Туура түшүнүңүздөр. Мени туура түшүнүңүздөр. Мени Facebook'тан жаап, тиги окуй андайсың, сен мындайсың, сен приемга чакыра бересиңдер. Жок, кабыл болсоңуз келбеңиз. Мен элден келген результатты гана силерге айтып коюшум мүмкүн. Эл кантип келип ооруду, мен ушул жөнүндө гана айтып коюшум мүмкүн. Ошон үчүн туура түшүнүңүздөр. Ар кимге өзүнүн ден соолугу керек. Аман болуңуздар, сак болуңуздар.